Салам достор. Иран менен АКШ Израилдин мамилеси эмне үчүн мындай татаалдашып кеткенин түшүнө албагандар көп. Эки өлкөнүн мамилеси үзүлгөнүнө бери дегенде 40 жыл болду. Жана бир нече жолу чоң согуштун босогосуна чейин жетип токтогон. Мисалы 2020-жылдын башында бул эки тараптын ортосундагы согуш сөзсүз болчудай сезилген. Америка ирандык жогорку даражалуу генералды дрон аркылуу жок кылган. Иран буга жооп кылып, Ирактагы америкалык аскердик базаларга артиллериялык соккуларды жасаган. Акыркы эле 2025-жылы АКШнын учактары Фордону бомбалаганда, ага жооп беретинде Иран Катардагы АКШнын аскердик базасына сокку урган. Бирок бул символикалык түрдө биз жооп бердик дегендей сокку болду. Эгерде ушундан согуш чыгып кетсе, бул экинчи дүйнөлүк согуштан кийинки адамзат тарыхындагы эң ири кагылышка айланышы мүмкүн болчу. Ошентип мында да чоң согуштан качууга шарт түзүлүп калды. Бирок мындай абалга кантип жеткенин жана келечекте дагы кайталанышы мүмкүн экенин түшүнүү үчүн Америка менен Ирандын жок дегенде 100 жылдык тарыхын карап көрүү керек. Анда эмесе бул тарыхтын орчундуу жерлерин терип, кыскача баян кылабыз. Бул тарых 20-кылымдын башында англиялыктар Ирандын чөлдөрүнөн биринчи жолу мунай тапканда башталган. Бул табылгалар көбөйгөн сайын Иран дүйнөдөгү 4-үнчү ири далилденген мунай запастарына ээ экени белгилүү болуп, энергетикалык дөө мамлекет катары ачыла баштаган. Бирок бул мунай Британиянын колониялык империясынын ичинде эмес, Иранда жайгашкандыктан Британия үчүн бул көйгөй жаратып жаткан. Ошентсе да Британия Иран менен келишим түзүп, Англо-Иран мунай компаниясын түзөт. Бирок бул келишим Иран үчүн таптакыр адилетсиз болгон. Себеби мындан түшкөн пайданын 16% Иранга, ал эми калган 84% Британияга кетчү. Экинчи дүйнөлүк согуш башталганда, бул компания Ирандагы мунайдын баарын көзөмөлдөп, бүтүндөй Британия империясындагы эң ири компанияга айланган. Бирок Иран ичинде мындай адилетсиз шарттарга каршылык күчөп жаткан. Ошол эле учурда 1941-жылы Германия СССРге кол салат. Иран географиялык жактан СССРдин түштүк жагында жайгашканы СССРге коркунуч жараткан. Эгер Иран фашисттик блок менен кызматташып калса, анда СССР үчүн түштүктөн кошумча дагы бир фронт ачылышы толук мүмкүн эле. Бул Советтердин Кавказдагы мунай кендерине коркунуч жаратмак. Ошондой эле Британиянын Ирандагы мунай компаниясы нацисттердин колуна өтүп кетмек. Мындай тобокелге жол бербеш үчүн Ирандын бул согушта нейтралдуу статусуна карабастан Британия менен СССР кол салып, аны оккупациялап алышат. Эски шах бийликтен четтетилип, ордуна 21 жаштагы уулу Мухаммед Реза Пехлеви коюлат. Союздаштар аны бизге каршы чыкпайт деп эсептешкен. Бул учурда АКШ 30 миңден ашык аскерин жайгаштырып, СССРге барган жардамдын 3/1 дал ушул Иран аркылуу өткөргөн. Бул согуш бүткөн соң союздаштар Ирандан чыгып кетишет. Бирок Британия түзгөн мунай келишимдеринин адилетсиздиги кайрадан талкууга алынат. 1950-жылдары ирандык мунай жумушчуларынын жашоо шарты өтө оор болчу. Ошол эле учурда Британия ирандыктарга текшерүүгө жол бербей, эсеп-кысаптарды көрсөтчү эмес. Мындай көрүнүш Иранда чоң нааразычылыкты жаратып, мунай компаниясын улутташтыруу идеясы кеңири колдоо тапкан. 1951-жылы премьер-министр Мухаммед Мосадык парламенттин колдоосу менен бул компанияны улутташтырып салат. Британия буга жооп кайтарып, Ирандын мунайына толук эмбарго киргизет. 2 жылдан кийин 1953-жылы Британиянын Ми-6 Американын ЦРУ кызматтары Иранда төңкөрүш уюштуруп, Мосадыкты бийликтен кулатат. Бул төңкөрүштө 300-гө жакын ирандык каза болгон. Мосадык өмүрүнүн аягына чейин үй камагында кармалат. Ал эми шах бийликке кайтып келип, батыштын колдоосу менен батышчыл көз карашты ыктап, өлкөнүн диктаторуна айланат. Ал саясий оппоненттерди массалык түрдө куугунтукка алган жашыруун полиция кызматын түзгөн. Миңдеген адамдар түрмөгө отургузулуп, кыйноого алынган. Иран коммунисттик партиясына тыюу салган. Шахтын батыш менен өтө жакын мамилеси жана ички саясатынын репрессивдүүлүгү өлкөнүн ичинде нааразычылыкты жарата берет. Мындан кийин шах эл көзүнө батыштын куурчагындай көрүнүп баштайт.
Экинчи дүйнөлүк согуштун аягы менен муздак согуш күч алат. Мында АКШ үчүн Иран СССРдин түштүк жагында жайгашканы чоң мунай запастарына жана батышка лоялдуу диктатордун болгону Иранды АКШ үчүн баалуу стратегиялык союздаш кылат. Шах АКШга жана Израилге карата ачык достук саясатын жүргүзгөн. Ошондой эле ислам дүйнөсүнүн дээрлик эч бир өлкөсү Израилди тааныбаган кезде Шах Израиль менен достук алакаларды уланткан. Ал аялдардын укугун кеңейтүүнү жана батышча модернизацияны жактаган. Бул саясаттар Ирандагы солчулдарды, жумушчу табын жана шиит дин жетекчилерин катуу нааразы кылат. Акырындап жүрүп отуруп эл толкуп, кийин бул чоң масштабдагы революцияга айланат. 1978 жылы Абадандагы кинотеатрда өрт чыгып, 420дан ашуун адам каза болот. Шахтын бийлиги бул үчүн марксист жана исламчыл козголоңчуларды айыптаса, эл арасында бул өрттү Шахтын жашыруун полициясы атайын уюштурган деген күмөн саноолор пайда болот. Андан кийинки айда миңдеген адамдар Тегеранда чогулуп, нааразычылык билдиришет. Шахтын аскерлери элге карата туш келди ок чыгарышып, жүздөгөн адамдар курман болуп, жаракат алышат. Акыр аягында 5 миллионго чукул ирандык көчөгө чыгып, аскерлер арасында да эл тарапка өткөндөр байкала баштайт. Мухаммад Реза Пехлеви бийлигин сактап кала албасын түшүнүп, 1979 жылдын башында өлкөдөн качып чыгат. Анын ордуна 15 жыл сүргүндө жүргөн Хамейни Иранга кайтып келип, мамлекет башчысы, жогорку лидер болуп дайындалат. Ошентип Иранда Ислам республикасы түзүлөт. Бул жаңы режим ислам шиит мазхабындагы теократиялык, тоталитардык диний башкарууга өтөт. Бир түндө Иран таптакыр башкача болуп өзгөрүп, мурда союздашы болуп келген Израиль менен АКШга тикелей каршы чыгат. Бул революция дүйнө коомчулугун, өзгөчө АКШны катуу шок кылат. Шах тактан кулагандан кийин АКШ аны өз өлкөсүнө кабыл алган. Иран болсо аны Иранга экстрадиция кылып, эл алдында кылмыштары үчүн сот жообуна тартууну талап кылган. Бирок АКШ ал кайтарылса, сөзсүз өлүм жазасына тартыларын билип, аны берүүдөн баш тартат. Бул Ирандагы жаңы бийликтин АКШга болгон шегин ого бетер күчөтөт. Буга чейин АКШ жана Британия эл жактырбаса да, эки жолу Шахты бийликке алып келген. Ошондуктан ирандыктар АКШ элчилигинин ичинде дагы бир төңкөрүш даярдалып жатат деп күмөн санашып, 1979 жылдын ноябрында миңдеген ирандык студенттер жана революциячылар Тегерандагы Америка элчилигин басып кирип, 52 дипломатты жана жарандарды барымтага алышкан. Америка Шахты кийин Египетке жиберген. Ал эми президент Джимми Картер барымтадагы америкалыктарды бошотуу үчүн дипломатиялык сүйлөшүүлөрдү айлап жүргүзөт. Бирок сүйлөшүүлөр майнапсыз аяктап, 1980 жылдын апрелинде Картер Бүркүт тукуму Operation Eagle Claw деп аталган куткаруу операциясын өткөрүүгө буйрук берет. Операция баштала электе эле бир тик учак америкалык транспорттук учак менен кагышып кетип, кырсыктын айынан 8 америкалык аскер каза болгон. Бул кырсыктан кийин операция токтотулуп, барымтадагылар болсо Иранда кармалып кала берген. Дал ушул учурдан тартып Америка Иран менен болгон бардык дипломатиялык мамилесин расмий түрдө үзүп салган. Ошондон бери бул байланыш кайра уланган эмес. Бирок ошол эле жылы, тактап айтканда 1980 жылдын сентябрында, Саддам Хусейн башкарган Ирак Иранга согуш жарыялап чабуул коет. Иранда ислам революциясы жүрүп, АКШ Израиль менен мамилеси үзүлүп, башаламан болуп жатканда Саддам кырдаалды пайдаланып калууну көздөгөн. Ирак тез арада эле жеңишке жетерине ишенген. Бирок бул согуш 8 жылга созулуп кетет. Согуш Иран үчүн өтө оор болуп, АКШ менен болгон мамилени кайра карап чыгууга мажбур болот. Жыйынтыгында алар барымтадагы 52 америкалыкты 444 күндөн кийин бошотот. Америка Ирандын бул кылыгына жооп кылып, экономикалык санкцияларды киргизет. Ошондой эле Ирандын ичиндеги абалды ого бетер оорлотуу үчүн Иракка аскердик жардам көрсөтөт. Иран-Ирак согушунда 400 миңге жакын ирандык курман болгон. Булардын көбүн
AQShdan жана башка батыш өлкөлөрүнөн алган жардамдар аркылуу Ирак химиялык куралдар жана миналар менен жок кылганы айтылат. Согуштун мезгилинде 1983-жылы Hezbollah тобу Бейруттагы AQSh элчилигин жардырып, 17 америкалыктын өмүрүн алган. Ошол эле жылы дагы бир чоң чабуул уюштурулат. Анда Ливандагы америкалык аскерлер жайгашкан базага жүк ташуучу унаа менен жардыруу жасалат. Мындан 241 америкалык жана 58 француз аскери каза болгон. Бул окуялар AQSh Иранды террорчуларды колдогон мамлекеттер тизмесине кошуусуна себеп болгон. 1988-жылдын апрелинде Иран Перс булуңунун бир бөлүгүн мина менен тосуп, Ирактын деңиз күчтөрүнө каршы турууга аракет кылган. Бирок дал ушул учурда америкалык согуш кемеси фрегат бул аймактан өтүп бара жатып, Иран койгон минага тийип катуу зыян тартат. Кеме чөгүп кете жаздап, бирок эч ким каза болгон эмес. AQSh бул окуяга жооп кылып, Operation Praying Mantis деп аталган аскердик чабуулду баштап, Ирандын деңизиндеги 2 мунай платформасын жардырып, Ирандын 6 согуштук кемесин чөктүргөн. Бул чабуул Ирандын деңиз флотунун жарымына жакынын жок кылып, же катуу бузуп, 56 ирандык аскер каза болгон. Ал эми AQSh тараптан болгону 2 гана жоготуу катталган. Мындан 3 ай өтпөй 1988-жылдын июль айында Тегерандан Дубайга жөнөп Ормуз кысыгынан өтүп бара жаткан Ирандын 655-рейсиндеги жарандык учагын америкалык кеме жаңылышып атып алат. Учакта 66 бала, жалпы 290 жүргүнчү баары каза табат. Бул өкүнүчтүү окуялар AQSh менен Иран ортосундагы чыңалууну ого бетер курчутуп жиберет. 1995-жылы AQShнын президенти Билл Клинтон Иран менен бардык соода жана экономикалык ишмердүүлүктү токтоткон. 1996-жылы Иран менен байланыштуу делген Hezbollah уюму Сауд Арабиясындагы америкалык базага жардыруу жасап, 19 америкалык аба күчтөрүнүн кызматкерин жана 500дөй адамды жарадар кылган. Мунун артынан эле 2001-жылы 11-сентябрдагы дүйнөнү силкинткен террордук чабуулдар болот. Окуядан 4 ай өткөн соң AQSh президенти Джордж Буш ызааланган өлкөлөр Axis of Evil деп аталган атактуу сөзүн сүйлөп, Иранды, Иракты жана Түндүк Кореяны терроризмди колдогон AQShга кыжырданган мамлекеттер катары сыпаттаган. Бул сөздөн 1 жыл өтпөй, AQSh Иракта массалык кыргын салуучу куралдар бар деген шылтоо менен Иракка согуш ачып, Саддам Хусейндин режимин 1 айга жеткирбей талкалап таштаган. Бирок Иракта мындай куралдар табылган эмес. Бул окуя Иран менен Түндүк Кореяга эгерде силерде ядролук курал болбосо, анда силер кийинкиси болосуңар деген түз сигнал болгон. Түндүк Корея мындай эскертүүдөн кийин 3 жыл ичинде өзүнүн биринчи атомдук бомбасын сынап көрдү. Иран болсо өзүнүн ядролук программасын ого бетер ыкчамдаткан. Бирок AQSh Иран ядролук куралга ээ болбошуна жол бербей турганын билдирип, санкцияларды дипломатиялык жолдорду колдонууга өтөт. 2015-жылы AQShнын президенти Барак Обама Иран менен бирдиктүү комплекстүү аракеттер планы Joint Comprehensive Plan of Action деп аталган эл ичинде Ирандын ядролук келишими деген келишимге жетишет. Бул келишим Иран менен AQSh ортосундагы мамилени бир аз жылыткан. Бирок 2016-жылы Дональд Трамп AQShнын жаңы президенти болуп шайланып, 2018-жылы AQShны келишимден бир тараптуу чыгарып, Иранга каршы кайрадан экономикалык санкцияларды киргизет. Иран буга жооп кылып, өзүнүн ядролук программасын кайра баштоону жана Ормуз кысыгында эл аралык кемелерди жүргүзбөө менен коркутат. Эгер бул коркутуу ишке ашса, дүйнөлүк мунай экономикасы толугу менен кыйроого учурамак. AQSh менен Иран ортосундагы мамиле 2019-жылы андан да начарлады. Май жана июнь айларында Перс булуңунда бир нече соода кемелери жардырылып, жабыр тартты. Батыш бул чабуулдар үчүн Иранды күнөөлөйт. Бирок Иран бул айыптоолорду четке каккан. Иран июнь айында Ормуз кысыгынын үстүнөн учуп бара жаткан америкалык дронду атып түшүрөт. Июль айында Улуу Британия Сириядагы Башар Асад режими үчүн мунай ташып Гибралтарда бараткан Ирандын мунай танкерин кармап калат.
Иран буга жооп кылып, британдык мунай танкерин кармап, анын экипажын камакка алган. Кийин эки тарап бири-биринин кемелери менен экипаждарын бошотушат. Бирок бул окуялар чыңалууну өтө жогорку деңгээлге чыгарган. Мындан кийин баары кескин өзгөрдү. 2019-жылдын 27-декабрында Ирактагы АКШнын кей бир аскер базасына ракета чабуул жасалып, бир америкалык жараны каза болуп, 4 америкалык аскер жаракат алган. АКШ бул чабуул үчүн Иран колдогон Хезболла жана башка шиит куралдуу топторун айыптаган. Бирок Иран да, Хезболла уюму да муну четке каккан. Ошол учурда Иракта АКШнын 5000ге жакын аскери болгон. Алар ислам мамлекетине каршы күрөшүүгө жардам берип жатышкан. Бул окуядан 2 күн өткөндөн кийин 29-декабрда АКШ Ирак жана Сириядагы Хезболланын курал-жарак кампаларына жана команда борборлоруна аба соккуларды жасаганда, чабуулда 25 согушкер каза болуп, 60ка жакыны жарадар болгон. Чыр мындан ары да курчуп, 31-декабрда Ирандын колдоосундагы топтор Багдадтагы АКШнын элчилигине кол салып, имаратты талкалап, чоң зыян келтиришет. Бирок бул чабуулда адам өлүмү катталган эмес. Андан кийин 2020-жылдын 3-январында Иран армиясынын генерал-лейтенанты Ислам революция корпусундагы таасирдүү адам Касем Сулеймани Багдад аэропортуна конот. Ошол күнү Ирактын премьер-министри менен жолугууга даярданып жаткан. Бирок аэропорттон чыгып, машина менен кете баштаганда үстүнөн байкап турган америкалык дрон бир нече ракета атып, колоннаны толугу менен жок кылган. Бул операция АКШ президенти Дональд Трамптын түз буйругу менен аткарылган. Чабуулдун жыйынтыгында Сулеймани жана дагы 9 киши каза болгон. Бул окуя АКШ менен Иран ортосундагы кризисти башка деңгээлге көтөрүп, дүйнө элин таң калтырат. Бул операция Иранды катуу кыжырданткан. Сулеймани Иранда улуттук баатыр катары сыйланган жана элдин арасында кадыр-баркы бар инсан болчу. Ал өлгөндөн 2 күн өтпөй, Иран 2015-жылдагы ядролук келишимдин бардык шарттарын аткаруудан баш тартканын жарыялайт. Ошондой эле Ирак өкмөтүнүн АКШнын бардык аскерлерин өлкөдөн чыгарууну талап кылат. 2020-жылдын 8-январында Сулейманинин өлүмүнөн 5 күн өткөндөн кийин Иран шейит Сулеймани деп аталган операцияны баштап, Ирактагы 2 америкалык аскер базасына баллистикалык ракеталар менен соккуга алат. Бул учур АКШ менен Иран ортосундагы чоң согушка бир кадам калган учур болчу. Бүткүл дүйнө демин ичине тартып, согуш чыгабы деп күтүп калган. АКШда да мындай чыңалуу болоорун күтүп, Перс булуңуна миңдеген кошумча аскерлерди жиберген болчу. Ошондуктан бул ракеталык чабуулга жооп кайтарып, чоң согуш чыгып кетиши толук мүмкүн эле. Бирок таң калыштуу жагдайда бул чабуулда бир да америкалык аскер каза болгон эмес. Базаларга материалдык зыян келтирилгени менен бардык жоокерлер аман калган. Мына ушул жагдай чыңалууну басаңдатууга мүмкүнчүлүк берген. Иран өз элине Америкадан өч алдык деп көрүнсө, АКШ курман болгон жоокер жок деп жооп кайтарбай коюуга себеп болгон. Бирок тилекке каршы трагедиядан качып кутулууга болбой калат. Себеби Иран америкалыктардан жооп келиши мүмкүн деп бардык абадан коргонуу системаларын жогорку даярдыкка койгон эле. Ошол түнү Тегеран эл аралык аэропортунан учуп чыккан Украинанын эл аралык авиакомпаниясына таандык 752 рейстеги жүргүнчү учагын Иран армиясы душман деп ойлоп ага 2 рет ракета аткан. Учактагы 176 жүргүнчүдөн украин, швед, афган жана башка жарандар эле. Баары каза болот. Башында Иран өкмөтү учак техникалык мүчүлүштүктөн улам кулады деп маалымдап, эл аралык тергөөчүлөрдү киргизбей коет. Бирок эл аралык басымдан улам 11-январда бул учакты катачылык менен атып түшүргөнүн мойнуна алат. АКШ менен Иран ортосунда чоң согуш башталбай калган күндө да жүздөгөн бейкүнөө адамдардын өлүмүнө себеп болду. Эгер кырдаал бир аз башкача өнүккөндө, бул согуш 100 миңдеген адамдардын өмүрүн алып кетиши толук мүмкүн болчу. Акыркы 12 күндүк Иран-Израиль согушунда да АКШ түз аралашты. Анда АКШ Ирандын өзөктүк программасы жайгашкан жерлерди бомбалады. Мындагы түнкү балка операциясы дүйнө элинин башын адаштыруу менен Ирандын байланыш системаларын бузуу аркылуу жасалды.
Бул күндүн эртеси Иран катуу жооп берерин эскертип, АКШнын Катардагы базаларына ракеталык сокку урду. Бирок бул алдын ала эскертилип, символикалык түрдө чоң согушка барбайлы, тыныгуу алалы деген сыяктуу болуп токтоду. Мындан кийин тынчтыкка келип, согуш аяктады. Өзүмдүн кыскача оюмду айта турган болсом, азыр дүйнөдө кимде өзөктүк курал болсо, ал канчалык кооптуу болсо да тынчтыктын символу болуп жатат. Буга далил ядролук куралы бар Түндүк Корея АКШ менен канча кырылышса да кулабай турат. Ал эми өзөктүк куралы жок Ирак, Ливанда эмне болду? Баары талкаланды. Муаммар Каддафи, Саддам Хусейн жок кылынды. Ошондуктан Иран бул куралга кандай болбосун жетүүгө аракет кылып келет. Бул жерде эл аралык буу, МАГАТЭ сыяктуу тынчтык келишимдер жөн эле кагазга жазылган сөз экени далилденип отурат. Дегенимдин себеби, келишим эмес, кимдин күчү зор болсо, ошонун бийлиги жүрүп жатат. АКШ эч бир эскертүүсүз Иран аба майданын мыйзамсыз бузуп, бомбалап чыгып кетти. Бул үчүн баары бир жооп бербеши белгилүү. Азырынча Иран АКШ боюнча кыскача тарых ушундай. Мындагы маалыматтар пайдалуу болду деп эсептесеңиз, каналды шилтеме аркылуу колдоп турсаңыз болот. Же болбосо каналга катталып, ой пикир жазып, лайктан басып турсаңыз да биз үчүн чоң жардам кылган болосуз. Кийинки жолугушууга чейин кош болуңуз.